Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, сиздер үчүн сатууга коюп жаткан өтө бир чоң сындуу бээлерди, тайларды көрсөтүп кетебиз. Ноокат шаарынан келе жатканда 5 же 10 чакырым алыста жайгашкан бул Кара Таш айыл аймагы. Ушул жерде ушул айылдан сатууга коюп жаткан 1Б3 тай тууралуу маалымат берип кетели. Алар бээлердин келгенине 15 күн болгон. Бээлер тайлары Орловский, Данчак аралашкан тайлар экен. Сиздер ошолорду биздин чыгарылышта акырын чейин көрүңүздөр. Биз анда баштадык. Биз мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр Абанаканын үйүнө кирип келдик. Ассаламу алейкум Абанака. Алейкум ассалам. Бүгүн канча бээ сатасыз эми? 1Б3 тай. 1Б3 тай. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер биздин видеону акырын чейин көрүңүздөр. Ушул жерде Кара Таш айылында сатыла турган 1Б жана ошондой эле тайларды сиздерге кеңири көрсөтүп кетейин. Бул бээ канчаны тууган буга чейин? Бул бе аз курсагында 3-чүсү. Азыр тууса 3-чү баласын туат экен, а? Урматтуу көрүүчүлөр, мына караңыздар. Данчактан качкан. Данчак айырдан. Данчак айыр коюлган экен да буга. Ооба. Бул бээнин сынын караңыздар. Бою 1,60-дан жогору окшойт, а? 170. 1,70 экен бою, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай. Бул саадырабы? Садыра жок. Жогуш экен, а? Жерин салып калды. Буга чейин салып көрдүңүздөрбү? Жо мен алып келдим да буну. Ростовтон. Бул Ростовтон, Россиядан келген да? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Россиядан келген туугандар бээни сиздер сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Биз экран бетине ээсинин телефон номерин калтырабыз. Абанакай, анда бул бээнин баасын айтып кетиңиз эми. Бенин баасы 350 миң деп атам. Бээнин баасы 350 миң. Ушул турушта, а? Ооба. Чистый будённый. Буга чейин баа болдубу буга? Эл Баа келгенде болгон да. Берген эмессиз? Жок. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, бою 1,70-тин тегерегинде. Сааганга да өтө жогуш экен, а? Миңги жогуш. Миңги дагы, ошо. Мына ушундай. Анда биз урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге биринчидеги бээни көрсөтүп кеттик. Жакса байланышка чыксаңыздар болот. Кийин мунун баласы кийин тартыла турган тайлар? Мунун баласын азыр алып чыгат. Экинчисиндеби же ал үчүнчүсүндөбү? Экинчисине көрсөтөбүз. Экинчисине көрсөтөбүз, а? Мына ушундай. Анда бул бээни тартып көрсөттүк. Биз бунун баласын үчүнчүсүндө тартайлы. Азыр бул жерде турган тай тартайлы. Абанакай, анда экинчи тайды көрсөтөлү, а? Мына ушул экен да. Бунун жашы кандай бул? Жашы 1 жаш. Жашы 1 жаш. Мартта туулган. Март. Бул минилдиби? Жок, минген эмес. Минилген эмес экен. Үйрөтсө болот, а? Ооба. Бунун породасы кандай экен эми? Породасы энеси украинский верховой, атасы Польша. Атасы Польша. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Бою азыркы учурда эле 1,60-тан жогору. 1,60-тан жогору экен. Мынакей. Канча болду булардын бизге келгенине? 15 күн ашты да 20 күн болду. 15-20 күнүн тегерегинде болду. Жакшы. Бунун жеп-ичтери, ден соолуктары кандай экен? Ден соолугу бардыгы жакшы. Баары жакшы, а? Ылгабай жем-жештери баары жакшы. Тойгоз кыйыныраак да. Көп жейт экен дең? Көп жейт. Бул Польша деп коелу. Польшанын баасын канча дедиңиз эми? Польшанын баасын 300 миң дедим. Польшанын да баасы 300 миң сом, урматтуу көрүүчүлөр. Туугандар, эгер ушул тай дагы сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Биз экинчи тайды көрсөтүп өттүк сиздерге. Кийин үчүнчү тайды ошо жанагы жогоруда көрсөтүп кеткен бээнин баласын көрсөтөбүз. Ошол бээден кандай тай, кандай кулун түшкөн. Мына ошо экинчи тай кетти, Польша. Баасы 300 миң сом. Жакса, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Анда Абанакай, үчүнчү тайды көрсөтөлү, а? Жогоруда айтылып кеткен бээнин баласы. Жетти эле чыган экен. Мына ушул. Бул канча айлык эми? Же бул да 1 жашарбы? Бул августтун башында 1 жашар болот. Азыр пока 7-8 айлык экен, а? Мына ал бие августтун аягында туулат.
Бул бие дагы августта атат мына. Апасы августта туат. Жакшы. Бул азыр 1 жашарга чыга элек экен анда. 1 жашка чыга элек. 1 жашарга чыга элек. Бул парадасы кандай экен бундун? Bunun paradası enesi bu diyor. Buna turat. Atası dançak. Atası dançak. Мына ушундай. Bunun баасын канча дедиңиз эми? Bunun basını 200 bin. Bunun baасы 200 миң сом. Бул дагы жоош эле экен бир. Ден соолуктары жакшыбы? Den soluğu var da жакшы. Жеп ичиштери, жеп ичиши баары жакшы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул азыр 1 жашарга чыга элек. Менимче 8 айлык деп коелу, 8 айлык. 9 aylık. 8-9 айлык. Баасы 200 миң сом. Мен сиздерге кеңири арты көрүнүштөрүн дагы көрсөтүп кетейин. Мына ушундай жаккан болсо сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Абанака кийинкисинде дагы эмне көрсөтөбүз? Тай бар, а? Tane 2 yaşar kunam var. 2 жашар кунам бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер назар салып туруңуздар. Bera kap geldi. Başa kalma. Мына бол экен да. Ova. Tamam, araba yere çekin, yeterli basın. Güzel lokomotif. Ama bir şey var. Бул кунандын пародасы кандай бунун? Paradası Ukraynski verkoy. Бул да украинский. Ukrayna'dan çıkan. Украинадан, 2 жашар кунан. Муну минип көрдүңүздөрбү? Bunu 2 gün oldu. Üretken özgü. Миндиңиздер. Ova. Бунда ден соолуктары жакшы баары. Den soluğu var Жеп da. Эгер ток көрдүңүздөрбү? Yok. Caydak. Бою канча экен мунун? Boyu 1.70'ke varıp olar. 1.70'ке жакын экен, бою, Ova. Bunun baasını айтып кетиңиз эми. Bunun bahsi 350 bin son. Bunun baасы 350 миң сом. Бул дагы жаккан болсо байланышка чыгып көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Эми Абанака ушунчалык 4 баш жылкы тарттык азыр. 1 бе 3 тай. Эми булардын бааларын баарын кеми болот сөзсүз түрдө. Kemi bular. Сиздер элдер чыгып сизге кеңири байланышка чыкса болот. Мындай бир алмашуу жолдору болобу? Жок. Машинага же бир доплата кылып берем дегендер болсо. Жок, акчага сатам. Нак акчага сатасыз, Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге жогоруда адрести кеңири түшүндүрүп айтып кеттик. Сиздер ушул тайлар жаккан болсо сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Kegene de bolsa aparıp gösterir sen de. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Абанакабыздын ушул тайлары өтө жакшы тайлар экен. Жанынан көргөн дагы бир өзгөчө көрүнөт. Жанынан дагы сүрүлөрү да өтө башкача экен. Биз телефондо колдон келишинче сиздерге көрсөтүп өттүк. Жакшы тайлар, булар баардыгы четтен келген, Россиядан келген. Сиздер сөзсүз түрдө байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Oruslar erkeletip bakattı, жылкыны. Биз мына ушу менен ушул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, ой пикирди комментарий калтырсаңыздар болот. Жогоруда айтылып кеткен баардык бааларды көрдүңүздөр, телефон номерине байланышка чыксаңыздар болот. WhatsApp бар да номерде. Ошол номерде. Мына ушундай биз жыйынтыктадык, урматтуу көрүүчүлөр.